Бүгін Ош шаарында Кудайберди унаа тетиктер базарынын сатуучулары массалык түрдө контейнерлерин жабышып, нааразычылыкка чыгышты. Сатуучулар базардын ээси жер акысын 2 эсеге кымбаттатып салышканын билдирүүдө. Ал эми аталган базардын ээси баалардын көтөрүлгөнүн кымбатчылык менен байланыштырды. Айтымында жергиликтүү бийлик базарга тротуар курууну милдеттендирген. Ага уда контейнерлердин үстүн толук жабуу керек. Эске салсак, аталган базарда 600дөй контейнер бар. Базар ээлери буга чейин соодагерлер айына 3000 сомдон төлөп келсе, сентябрь айынан тарта 4000 сомго жогорулаганын расташты. Соодагерлердин нааразычылыгынан улам базар ээси сатуучулар менен жолугуп, пикирлерин укту. 1 литр май канча сом азыр? Жок, токто, 1 литр май канча сом? Канча сом азыр 1 литр май? 5 литр 9 сом болду. А муру канча сом эле? Арзан болчу. Эми ошол өзү Эми буяга деле тепетең көтөрүлүш керек эмес дегенде. Жок, бул жерде биз силерге жакы бар, аренда бар, налоги бар, башкасы бар. Эме кылган жокпуз, көтөргөн жокпуз. Алып турчу мына өчүрө. Эми мурдагы жерде деле сразу 1000 сом кошулуп калды да. Өчүрүп койсоңор. Өчүрүп туруп алып туруп. Силер ким чакырды өзү?